Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын «Жетекчиге жеке талап» деген китебинен жетекчинин жети тиреги деген темага токтолобуз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Ар бир инсанга, анын ичинен жетекчилерге айрыкча өздөрүнө керек болуучу эң жакшы сапаттар тууралуу сөз болмокчу. Биринчи, иш билги, кесипкөйлүк, илим билимдүүлүк, компетенттүүлүк. Экинчи, ак ниет, адилеттүүлүк, жетекчинин эң күчтүү таянычы жана абийири. Үчүнчү, акылмандуулук, ойчулдук, башкаруу маданиятын билүү, аналитикалык, философиялык ой жүгүртүү, алысты көрө билүү жана ойлоп табуу, чыгармачылык. Төртүнчү, маани берип угуңуздар, урматтуу угармандар. Жетекчинин ким экендиги анын айланасындагы командасында чогулткан адамдарынан, кызматка дайындаган кадрларынан, консультанттарынан билинет. Айланасына, командасына ошондой адамдарды топтоо, акылдуу, тажрыйбалуу, чынчыл, кесипкөй адамдар менен кеңешип иштөө. Бешинчи, жаңычылдык, үйрөнүү, өзгөрүү, өсүүгө даярдык. Заман талабын эске алып, инновациялык өзгөрүүлөрдү, жаңылыктарды өздөштүрүүгө даярдык. Алтынчы, талыкпаган эмгекчилдик, чыгармачылык, баштаган ишин акырына чыгаруу, ак ниет, эмгекчилдиктин үлгүсүн көрсөтүү. Жетинчи, элдүүлүк, адамгерчилик, эл деп, эл үчүн, эл менен бирге иштеп, жашап, кеңешип, иш алып баруу. Урматтуу угармандар, сиздер жогоруда жетекчинин жети тиреги деген тема боюнча маалымат ала алдыңыздар. Андан тышкары бул китепте жетекчинин жети адашуусу жана 70 сыры менен биргеликте дүйнөлүк жана кыргызстандык чыгаан жетекчилердин көп жылдык тажрыйбасы жана агайдын өзүнүн 25 жылдык тажрыйбасынын негизинде сунушталган эң сонун темалар бар. Урматтуу угармандар, бул китепти агайдын өз колунан белекке алгандан кийин окуп чыгып, сиздерге дагы сунуштап коюуну туура чечтим. Баарыңыздар миң уккандан бир көргөн дегендей, колуңуздарга кармап окуп чыгууңуздарды сунуштайм. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.